(2017-22 жылдар аралыгы деңиз деңгээлинен 4,5 метр бийиктикте Памир тоолорунда жашаган Ооганстандык кыргыздар Кыргызстанга көчүп келишти. Туулуп өскөн жеринен башка климатка, шартка көнүү алар үчүн оңой болгон жок. Тагдыры экиге ажырап, жашоо шарттарынын өзгөрүшү, тоолуктардын көндүм каада салттарынан алыс калып, ичинен сызганын эч ким түшүнүп, сезе алган эмес. Мына ушул адам тагдырындагы аялуу учурду чебер кинорежиссер Жаңыл Жусупжан кылдаттык менен ачып бере алды. Мисалы биз тоодон түшүп келгенбиз да, мындайча айткандачы. Анан тоодон түшүп келгенде бул жакта мисалы Бишкекте акылдуу кишилер жашачу да. Анан алар бизге мындай карап турчу да, булар кандай жүргөн тургандар, кандай жерге отуруп тамак ичет экен, кол менен тамак жейт экен, бул эмнеси дегендей. Биз ошондой сезип турганбыз да. Негизи бул даректүү кино алардын кандай десем, жеке турмушу, ошо башынан өткөргөн окуялар жөнүндө, бирок фильмдин өзүнүн дагы айта турган ой бар да. Биз кимбиз, ким болдук деген. Ошол кинону көрүп, анан ушул маселеге ар ким өзү жооп табат деп ойлойм. Фильмдеги баш каарман Нурул Хактын тагдыры аркылуу Кыргызстандын нарын жана алай аймактарына көчүп келген бүтүндөй памирлик кыргыздардын ал акыбалы, кыйынчылыгы көрсөтүлгөн. Энимдин аягы төрөдү, ооба, силерди жээн деп койбо, бизде ага кичинекей укамдын баласы болуп калат да. Тасманы көрүп бүткөндөн кийин режиссер менен көрүүчүлөрдүн ортосунда аянтча түзүлдү. Көрүүчүлөр фильм тууралуу өз ойлорун айтышып, талкуу жаратышты. Тоолор, суу, кар, ошол жакта аябай эңсип кеткибиз келип жатат, биздин өзүбүздүн эркиндигибизди сагындык деген мен аябай таң калдырды да. Аларга мындай адамзат мындай ушундай эмекенбиз тамам. Аларды мисалы үчүн күн помошту күтүп атты дегендеринен алысмын. Аларга биринчи келгенде абдан түшүнүш керек болчу да. Жок ушундай. Нурул Хак эле ошол кеттиби же калдыбы? Мен ушунун кийинки тагдырын аябай мындай дагы деле тынчтарына аябай жүрөгүмө жетти. Чын эле бир эле улут, бир эле динде болсок деле эки көз караш, эки башка нерсе адаптация алуу аябай кыйын болот экендиги, анан бул терең философиялык бир ой калды. Баягы ар кимдин туулган жери өзүнө Мисир деген сөз бекер айтылыптыр дедим. Бир эле улуттун айырмачылыктарын көрсөткөн бул фильм адамдардын бири-бирине кылган мамилелерин да ачып берет. Жаркын Ибраевалар кабыл алганын көрдүңөр да, кандай жүрөктүү ортот. Ошолор азыр жүрүшөт, биз кыйынбыз депчи. Бирок чын-чынына келгенде биз аларды өзүбүз чыгырып келип алдык да, жардам беребиз деп. Анан кийин жардам берген жокпуз да, кайра кыйнап койдук аларды. Алардын өздүк адамдык сапатын жоготуп аткан өзү менен ишибизде болгон жокта. Биз алган билимди, биз алган эмени деп мактана келебиз, бирок биз ушулардын тарткан жашоосун, күнүмдүк өтүп аткан эмесин билбейбиз да, бир да кыпырындай дагы пайызынчы. Тасманын мазмунуна жараша автор ага үркөр 3 жылдыз үркүп кайда барасың деген оригиналдуу аталыш берген. Мисалы бул жер болсо, үркөр жылдыз асманда да, космоста. Анан мисалы салыштырмалуу алганда жер деген бул Кыргызстан болуп атса, биздин туугандар болсо, эми болуп жылдыз болуп жакта турат да, жылдыз бияка келди. Биз ушул жылдызды батыра албай жерге кармап турабыз, кысып чала кетебиз деп, кайра ордусуна барабыз дейт да. Биз силерди жөнү көрөлүк дегенбиз дейт да, биздин туугандарыбыз кандай эл депчи. Бирок фильмди көргөн адам бул реалдуу окуяга кайдыгер карабайт экен. Ошентип аларды ойлонткон терең суроолорго өздөрү жооп издешсе эле алдына ачык жообу чыга келет. Сиз айткандай ошо компьютерди үйрөтүү же жана башка биздин ракурста аларды билим шарттарынын өлчөгү канчалык деңгээлде биздин акыбыз бар деген ой келди да. Анан биз алардын эркиндигине ошол өзүмдүн туулуп өскөн жериме кеттим эле, эркиндикти сагындым дегенде мен азыр өзүм жашап жаткан жашоону элестетип, мен канчалык деңгээлде чектелүү жана мындай эркин эмес арам экенимди түшүндүм.
Россия мамлекетине кошулуп жаткандагы жана 18-19 жылдарда айтсак болот. Ал жерден күч менен кошулгандар болгон же болбосо өз эрки менен кошулгандар болгон. Бирок ошол эле учурда деген ар бирөө деген ар кандай бир адаптациядан өткөн десек болот. Жана ошол адаптация учурунда деген ар кандай кабыл алышкан. Мисалы Талай жылдар бою чек аралардын жабык болгондугу, бир тууган кыргыз элинин бири-бири менен болгон алакаларын чектеп, ушундай эки бөлөк тагдырда калышкан. Режиссер Жаңыл Жусупчан бир элдин ичинде эле бири-бирин түшүнүшү кээде канчалык оор болорун ачып берген. Клара Кудайбергенова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй, Бишкек.